Данышманыбыз, пайгамбарыбыз үйлөнгүлө, көйгүлө, кыяматта мен үмөтүмдүн көптүгү менен сыймыкталам дейт. Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу момунсулман бир туугандар. Марва ТВ Насихат радиосунда Насихат программасы түз эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен ушул ажырашуу деген темада сөз кылабыз. Анткени ушул сурамжылоо кылсак, 1000 адам баш кошсо, ошонун 800 ажырашыптыр. Баягы бирөөсү кайненеси, кийлигиши, бирөөсү кайын сиңдиси, бирөөсү атасы, бирөөсү байкеси, бирөөсү тарынып, бирөөсү кыскасы түшүнбөстүк. Негизи ушул үйлөнүүдөн башталат ар бир маселе. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ушул Марва ТВда жана Facebook'та, TikTok'та биз түз эфирдебиз. Суроо, сунуш, пикирлер болсо берсеңиздер болот. Коомдук диний ишмер, бир нече китеп, плакаттардын автору биздин устазыбыз, врач, хирург Өзбек Чотонов. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиз. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кушак болуңуздар. Алла разы болсун. Баягы биздин ушул телегөрүүчүлөр сизде көп чыгардыла деп, бүгүнкү ушул теманы сунушташты. Өтө актуалдуу маселелер. Ушу биринчи үйлөнүүдөн баштасак, кантип үйлөнүш керек, эмне кылыш керек? Мына пайгамбарыбызда хадис бар экен. Ушу жаштар чынында эмнеге үйлөнүш керек экенин билбей атат да, үйлөн деп атса үйлөнүп атат. Подружкаларым чыгып атат деп эле чыгып атат. Анан эмне максатта экенин даже билбей атат да. Ошо мына үй бүлө деген эмне, кандай баалуулуктар бар, фазилеттер бар, ушунун эч нерсесин деле билбей эле үйлөнүп атат. Бөтө эрче эле үйлөнүп атат да, мындай айтканда. Мындай ой бул мондай турбайбы, бул ушундай иш турбайбы? Чоң иш да чынында. Жанагы өмүр бою жасай турган иш. Бул жашоо деген чоң иш, чоң проект да. Аны проектке аябай даярданыш керек, ошону жакшы билиш керек. Эмне максат? Мисалы многу максат жок болот да. Мисалы азыр селфи үчүн көйгө чыкканда, селфи эле. Ошо эптеп аябай бир красавица болуп, эле бир эң сулуу, эң бир мындай красавица күйөөгө чыгып атат, мына көрүп алгыла. Ошондой болот да максат. Ана музыка белки деле түшүнбөйт жанагы мужик деле. Эл кылган деле кылат, элге эле императрица тоскондой той берип эле, салтанаттарды уюштуруп эле, аялын төргө отургузуп эле, апасынан атасынан өйдө төргө отургузуп түшүнбөйт да. Элди ээрчип атат да. Ооба. Чынында эмне бул максат, эмне бул? Үйлөнүүнүн негизги максаты. Үйлөнүүнүн негизги максаты. Мына эркектин үйлөнүш максаты 3 дейт да, 3 максат. Эң биринчиси бул сүйүү. Чынында мына эркектиги эң биринчи максаты сүйүү. Ушундай сүйүп жыргап жашоо. Ошо аялды мындай сүйүп жыргап жашоо. Ошо эң биринчи максат эркектиги. Экинчи максат? Экинчи максаты бала чакалуу болуу. Анан үчүнчү максаты кызмат. Ошо аялдын кызматын көрүү. Ошо кийим жууп, оокатын бышырып, үйүн тазалап, балдарын карап, ошо тура турган ошондой аял. Ошо 3 максатта тандаш керек аялды. 3 максатта. Ана жана иман деп атпайбы? Иман ал баары иман сөзсүз ал ошо жанагы адамдын эмеси ошонун ичинде болуш керек да. Аз болбойт, имансызга үйлөнгөн болбойт да. Имансыз болсо ал программасы жок. Ал жанагы эм баш дейт, ошо үйлөнгөнгө болбойт да. Анан ошо 3 максатта. Анан экинчи эменики аялдыкы максаты ошо атасынын мойнунан башка бирөөнүн мойнуна миниш керек. Ошо багылуу болуш. Бирөө аны багыш керек. Ошо атасындай эркелетип, атасындай ойнотуп, көңүлүн ачып, аны карап багыш керек да. Эң негизи ошол. Кыз кишиники болду, мен атам менен мойнунан түшөйүн да, өзүм башка бир жерге барып орношоюн, мындай деген максат болуш да. Ошол максат. Мына сүйүү экинчи план, үчүнчү план, баары калган баары
Кейинги план. Эң биринчиси аялдын максаты мен барып ошо бир жерге барып, бир жерге коноюн. Onu ошол жерден куруп кетейин үй бүлө. Ошо менен. Бир жерге удачный жерге коноюн да. Ошо бирок жанында карап, жакшылап. Ошо жер эметеби, багабы мени, коргулуп койбойбу мени ошол жер. Ошол жерде мен жыргап жашайм. Мына ушул нерсе болсо да, мен жыргап жашайммынбы? Эми жыргап дегенде өтө комфортабельный, эч нерсе иш кылбай, элдин баары сага кызмат кылып турган эмес. Мына комфортабельный. Үйүм болсун, оокатым болсун, бала чагам болсун, элдикине жашоо болсун. Анан бир жакшы ошо сүйүктүү күйөөм болсун. Болду. Анан калганы ошо калган тагдырда ошо тагдырдагы менен жашаш керек. Анан жанагындай мен барсам эле, мени тим эле элдин баары эле кол чапкылап эле, гүл берип эле өмүр бою мага кызмат кылып эле мени төргө отурушат жок мындай. Ал эмес да. Жанагы той болсо, той өзү максат эмес, той жөн эле бата алыш үчүн эле. Той элдерге бир жолу мына үй бүлө курду деген аты болуш үчүн. Анан ошеден элдин батасын алыш. Болду, бүттү. Бuyakta өзү такыр башка бир нерсе болуп барат да, башка бир нерсе түшүнүктүү такыр жанагындай элдин баарына өзүн көргөзүп, бүт дүйнөгө селфи кылып, бүт дүйнөгө мактанып, подружкасына эң биринчи кезекте. Мына мен чыктым күйөөгө. Мына мынча машина, күйөө эмес, күйөө важный эмес. Машина. Мынча машина көрдүңөр мына артында. Мына тойганан көрдүң, мына тойганан. Мына тойганан, мына тойдо отургандарды көрдүңөрбү? Көрдүң мына айчүрөгүрдө, ошо селфилерде. Ошо болот да максат. Андай эмес да, урматтуулар, мындай да. Жанагы айткан максаттарга туура келиш керек. Айтты го, эркектин максаты сүйүктүү, сүйүш да, сүйүш. Ошо аялың сүйүктүү болуш керек. Ошо сүйүктүү аял болуш керек. Урматтуулар, сүйүктүү аял болуш керек. Мына адамдын көзү караса жыргайт дейт да, мына күйөө караса жыргайт дейт да, ошо аялды караганда. Аны караганда жыргап мына эзалы рахатталат дейт да. Үнү да жакшынакай болуп, көңүлү да жакшынакай болуп, кызмат да жакшынакай болуп, ошо бүт эмеси рахат, комфортабельный жакшы да мындай. Бул эле бирок жанагындай өтө королдук эмес да. Бирок рахаттуу, жакшынакай, ошо көңүлү тоок. Ачыкча бир маселе сөзүңүз оозуңузда. Илгери эми союз сиз көрүп калган улуу муундун өкүлү катарында илгери айткандай комфорт, рахат болчу эле. Азыр азыркы жаштар үйлөнөт, сүйлөшүп жүрөт, таанышып, кудалашып, бирок тез ажырашуу. Себептери эмнеде? Ошо айттым, себеп даяр болбой атты, билбей атат. Эмнеге үйлөндүм? Мисалы, үйлөнгөндөн анан кийин ойлойт, эмнеге үйлөндүм мен? Кыз киши ойлойт, эмнеге күйөөгө чыктым мен? Эмнеге мени мынтип сыйлап айтат? Эмнеге мага зөкүр? Кайненем эмнеге зөкүр? Кайнатам эмне мага чай куйбайт? Дегендей болот да. Жанагындай бир туура эмес бир жерге түшүп калгандай болот да. Мына асмандан эле түшкөндөй болот да. Түшүнбөй атат эмнеге деп. Жок, мына бүтү күйөөгө чыктым. Болду, ошол жерде жанагы производство башталды да. Иш башталды, иш. Күйөөгө чыктың, бүт иш башталды эми. Өркүндөтүп өстүрүп. Бүт эми бу жерден жана кыйынчылыктар болот, проблемалар болот, шеф кеде ачуу келет, кеде шеф мындай кыйкырат, бuyakta кайнене деген шеф бар, ал да келип туруп өзүнүн эмелерин айтып атат, мындай кылбай, мындай кыл, неге мындай кылдың, эмне кечке отурсуң, кыймылдабайсың, болду. Бул производство. Мисалы, мен айтам, аялдын күйөөгө чыкканы жумушка орношкондой да. Жумушка орношкондой болуш керек. Мына сен келдиң, мурда атаңдын үйүндө иштеп аткансың, рабочий болуп.
Анан бияка келдиң рабочий болуп, башка бир заводко, фабрика, жаңы үйгө, жаңы заводко орноштуң да. Башка жер. Башка жерге бар орноштуң да, бир бухгалтер болдуңбу же бир жана кассир болдуңбу, иш кылып бир нерсе орноштуң да. Анан бул ал жерде жаңы тартиптер, жаңы талаптар, жаңы шефтер. Анан ошо шефтерге ыңгайлашып жашаш керек. Ошо шефтердин эмесин бәрин ләббай деп аткарып шефке о, ушундай болуп койдуң го, машалла. Сүйрө тургандай. Мисалы келип, сен ойлойсуң мына азыр эми орто өлчөлүү тамак жасайт деп. Анан карасаң, башкачараак тамак да. Анан сүйүнүп атасың, о, машалла, жакшы деп. Анан карасаң, жакшынакай кызмат кылып атат. Анан эмне кыласың, премия берет, сыйлайт, урматтайт, элдин алдында мактайт го, жаңы начальник. Мына биздин баланча деген цехтин эмеси, башчысы, аябай ушундай ийгиликтерди кылды деп турган премия берет да, ошондой да. Анан мисалы мына биринчи место болом деп күйөөдөн бийлик талашкандар. Ал такыр тура эмес, ал сен келип заводдун директорунун орун тарашкандай болот да. Мына ошо эмеде бир производство ишке орношкондо. Ошол жерде тартип бар да, тартип. Өз убагында келесиң, өзүңдүн милдеттериңди аткарасың, так, өзүңдүн милдетиңди так аткарасың. Мисалы, бухгалтерсиңби болду, дебит, кредит, сальдо, ошону аябай так кубалап жүрүп, жумушчуларды кубалап жүрүп, жанагы мастер производство башкаларды кубалап жүрүп, жанагы каяка кетирдиң мына акчаны, алып кел квитанциясын деп чуркайт го. Бухгалтер да ошондой. Таптак эсеп кысап жүргүзгөн бул милдетиң. Да ошондой. Мына келдиңби үйгө. Болду, эми мындан баштап өзүңдүн милдетиңди жакшы бил. Мына үйдүн баары сенин милдетиң, үйдүн тазалыгы, күйөөңдүн кийимдери. Азыркы ушул улай суроолор өтө көп болуп кетти. Ассаламу алейкум дейт. Дилбара деген биздин көрүүчү суроо узатып атат. Сунуш, балким үй бүлөдөн кадыр барк, сый, урмат, ыйман кеткенде ажырашуу көп болот деп ойлойм. Ооба, мындай да жанагы надежда дейт го, надежда не оправдался. Үмүт. Үмүт, жанагы баягы ойлогон максаттар жетпей калса, мисалы аялы тил албайт, мисалы. Мисалы сен директор жаңы киши алдың, жумушчу алдың, ана жумушчу тилин албайт. Эң чоң проблема ошол. Но аялдын тил албаганы эң биринчи проблема. Ажырашып калып келет. Ооба, анткени сен ишиң жүрбөйт. Ол сен оң кылсаң ал солго, сол кылсаң оңго. Отурсаң турат, турсаң отурат. Кирсең чыгат, чыксаң кирет, мисалы. Келбейт да, программа келбейт. Сен келип делдей отурсаң кантип эмем деп. Анткени укпай жатат да тилде. Мына эң биринчи ошол жана. Мен айттым жанагындай үч максатта. Бирөө жанагындай сүйүп жашайын дейт да. Аны сүйөйүн десе, өзүн карабайт, бетин жакшы жубайт, тишин жубайт, терisi танып жүрүү, өзүн карабайт, чачтарын баары уйпаланган, да бир нерсе. Анан сүйөйүн десе, пияз жытанып жүрүү, капуста жытанып жүрүү, да бир нерсе жытанып жүрүү да. Анан кийин баягы биринчи максаты аткарылбай калды. Өзүн карабай калды. Мисалы, шпаклевканы аябай сүйкөп жүргөн мурда. Мына краскаларды аябай жакшынакай кылып. Анан сүйгөн. Ушу менен эми өмүр бою сүйүп жашайм. Анан келсе эле шпаклевкада жок, эч нерсе жок. Баягы даже бетин жубайт. Анан такы күйөөүн даже карабай атат. Ал баягы максаты жок болуп калды. Экинчи максаты жана бала төрөшөдө, ал эми анча важный эмес башталганда. Анан жана үчүнчүсү да жана кызмат. Кызмат деле биринчи башталганда анча важный эмес. Байкабайт деле, көрбөйт деле. Бирок мисалы үй таза эмес болсо, оокат жакшы болбосо, анда көңүлдүн баары өлөт, настроениялар жок болот, так ошондой да. Ошо мисалы аял киши ыңгайлашып жашаш керек, ыңгайлашып. Шефке
мындай жаман көрүнүп калбайын. Шеф мени шеф ачуланып калбасын. Раздражить кылбасын шеф. Жанагы настроениеси бузулуп калбасын деп ушинтип жашаш керек. Бизде тескери болот. Жанагы аныңда тур. Мен эгерде колун бөйрөгүм минтип таянсам, анда мен ачуум келип турган деген. Ошондой болуп барат да. Ошо сый урматтууңдар, жанагы сүйүктүү аял болуш керек. Сүйүктүү аял болуш керек. Мына үйгө келгенде киши үйүнө келсе баягы сүйүктүү аял жүрү да. Сүйүктүү аял. Мындай приятный, веселый, настроение көтөрө турган, үйүңдү таптаса кылып койгон. О Султан Сулейман Шах куш келипсиз деп күлүп болуп аткан ошондой эме керек да, эркекке. Жакшы ажеке, суроолор өтө көп. Ошону суроолор көтөлү. Бул кишинин ушул аялдан башка темасы жок окшойт дейт. Ажекенин жүрөгүндө арман бар окшойт дейт. Аял деген эң важный, урматтууңдар. Жашооңдо андан башка важный жок уже. Всё. Аялың үйдө террор кылса, жанагындай туура эмес болсо, анда жашоодун деле маани жок эле, анда бүттү. Сен эмне 100 аялың жок да жанагындай. Ой, сен барыш онака. Онун сарайга барыш дей турган. О, Кудай, жашоо деген ар кандай да дейт ажеке, мындай колдорун көтөрүп лайктар менен уруп атат. Жашоого ар кандай, бирок таттуу кылыш керек да. Антпесе үзүлөт. Всё, болду. Анда жана айттым го. Таттуу кылат ошол жашоону ажеке. Кимдер болуш керек? Мына эркек кишини айтып атам, вазифаңды эле аткарсаң болду да. Мына эркек киши өзү анысы эле сүйөйүн деп жүрөт. Эркек киши. Сен мени сүйбөй коюп атпайбы? Жок. Ал өзү сүйөм деп үйлөнгөн, чынында. Сүйүп үйлөнгөн, сүйөм деп үйлөнгөн. Максаты ошо, сүйүш керек болот. Анан бунун настроениеси бузулуп, сүйөйүн десе, жагында да сүйгөнгө жарабай жатат. Ошо сүйгөнгө тартыкыс болот да. Ошон үчүн айтам. Жанагы аялдын эмеде бир эле аялың болсо, анын үйүндө көрүп алып туруп проблема кылып атса, мээңе чай кайнатып атса, каныңды ичип атса, анан каяктагы жашоо, каяктагы рахат, каяктагы бакыт жок да, бүттү. Анан берден келип, аял деле айтып атат. Биз ошо именно ошо жанагы биздин эмебиз тематика болсун. Аялды бактылуу кылса дейт, ошондо көңүл ачылып, ошондо бактылуу болот. Кылбасы каяктан дейт. Биз аялды бактылуу кылыш үчүн үйлөнбөйбүз. Чында мындай да, эркек кожоюн. Эркек алат, урматтууңдар. Мисалы, аял албайт күйөөдү. Эркек алат. Шеф алат, шеф. Хозяин. Ошону түшүнбөйт да. Мен алгандан кийин всё, мына менин эмем биринчи очередь. Талаптарым. Анан кийин мен сага премия беришим мүмкүн, конфет алып беришим мүмкүн, сонун кооз сөздөрдүн жакшы макташым мүмкүн, бир эже алганга бир жака алып барышым мүмкүн. Анткени мага ошо сенин иштегениң жакты деп туруп, анан премия берип башка. Хозяин, шеф. Аял киши бактылуу болуш үчүн биринчи эркекти бактылуу кылыш керек. Вот. Бартер да. Сен аны бактылуу кылсаң, анан кийин сенин бактың ачыла түшөсү да. Бул ажекенин 4 аялы бар, кантип адилеттүү болосуз дейт. Мындай да, урматтууңдар, бактылуу болгондо адамдар ойлойт да, смертельный бактылуу болуш керек. Мына бизде ушундай бир эме бар да, мындай өтө жана чоң планганы болгондо, эме койгондо, план койгондо, тим эле сүйсө смертельный сүйүш керек, үйлөнсө тим эле красавица болуш керек, оокат жесе аябай бир ресторандыкындай ширин тамак болуш керек, кийим кийсе жанагы эң итальянский костюм болуш керек да, бир нерсе да. Андай эмес да, урматтууңдар. Аз нерсеге бактылуу болгонду үйрөнүшөт да. Аз эле нерсеге. Мына айттык го, мына өзүң көңүлүңө жаккан аялың болду, жанагындай орточо оокат болду, мына колуңан тапкан келген оокатыңды жеп атасыңбы? Колуңан келген кийим кийип атасыңбы? Колуңан келген машина алдыңбы? Же алган жоксуңбу? Болду. Ошол менен бактылуу болушуң керек. Анан келип мага айчүрөк керек, башканын баары кереги жок. Машина болсо жанагы эме Тесла,
урматтуу жок андай. Анда сен бактылыс болосуң. Эгерде максатың ошондой болсо, сен өтө бактысыз болосуң. Эч качан бакыт таппайсың анда. Өмүр бою бактысыз жүрө бересиң да. Жөнөкөй эле мындай орточо эле кичинекей жанагы комфорт, кичинекей эле бир эме, мына айтканга орточо эле бир аягың болсо, бирок жанагындай айттык го, көңүлүң көтөрүлүп тура турган, кызматын жакшы кылган, бүттү. Эркек киши үй бүлөсүнө кам көрсө, аял заты өз ордун билсе, ошондо гармония болот дейт. Ошондой, мына эми айтып, мына жанагы максатка жараша функциялар да, иш. Мисалы эркектики эмне дедик? Эркек сүйүктүү аял болуш керек. Аял ошон үчүн сүйүктүү болуш керек, аял сулууланыш керек. Өзүнүн Сүйүктүү болуш үчүн. Эркек айтма, эркек жанагы Эркек кызды көргөндө сүйүп калды да. Өңдөрүн көрдү, кыймылдарын көрдү, башкаларын көрдү. Да ошондой калыш керек да, анан келип эмеге күйөөгө чыккандан кийин, свадьба бүткөндөн кийин эле баягы өзүн карабай таштап салган, эч нерсе эмпейт, түшкө чейин уктайт, оокатты кылбайт, да башка болот, ошондой болбош керек да. Ошол жанагы эмеси. Аял эркектин максатын аткарыш керек. Анан аялдын максаты эмне дейт? Аялдын максаты багылуу болуш керек, атасынын мойнунан күйөөнүн мойнуна минди да. Эми ошо күйөө эмне кылыш керек? Аны багыш керек. Ачка ошол эле кийиндириш керек. Багалбай калды. Атасына багалбай калды. Атасы жакшы баккан, анан баягы жашоодо өйдө төмөн болуп атат, суроолор берип атат да. Жок, мында атасы, мында да биринчи башталганда сен атаңдай бакпайт, биринчи бакканда. Бирок баары атаңа караганда көбүрөөк көңүл бөлөт. Анткени сүйүп атат да. Анан көбүрөөк көңүл бөлөт, жабышып жүрөт. Мисалы, атаң болду, мында атаң бар го. Сен ата эркелеткенде кызын кичинекейинде эле эркелет, 3-4 жаштарда, 5-6 7-лерге чейин, анан кийин чоңойдуң бар, анан кийин кийинки баланы, кичинекей кийинки кызды эркелетет, анан уже чоңоюп баратасың. Сен уже атаң көп деле карабай калды, көп деле эркелетпей калды, кичүүлөрүңдү эркелетип атат, башка болуп атат. Сен производство кетип барат, сен уже чоңоюп баратасыңбы? Бүт атаң көп деле карабай калды, көп деле сага сүйлөбөй калды. Сени уже чоңоюп калды деп, акырын четке кетип баратасың. Анан ошол убакта Коля. Анан Коля өтө катты сүйүп атат да. Тумеле сен жакшылап сүйүп атат. Анткени ол сүйүп үйлөнгөн да, сүйүп атат. Эң жакшы ошол да, мына жаш кыз жаңы чыктыңбы? Сага эмне керек? Вот мына күйөөдүн сүйүү керек, Колянын. Мына рахмат, пожалуйста. Коля, бирок Коляга таптаза болуп, дайыма жакшы настроениең болуп, Коля менен шаңкылдашып, күлүп, Колянын настроениесин көтөрүп, эбет болду. Анан көтөрөт анан. Анан бактуу ошо, бакты өзүң табасың. Сен бирөө келип, сен бакыт таап бербейт, сен өзүң табасың. Сен өзүң күйөөгө жагасың, күйөөдү жакшы карайсың. Анан кийин күйөө сени сүйөт, күйөт, сен үчүн өлөт дегендей, күйөө баарын жасайт. Акын өзү жебей шоколад сагап көп берет. Апасынан бекитип сага конфет алып көп берет. Мына ошо башталганда мүмкүн атасындай таап бербейт. Бирок сабыр болуш керек. Бирок башталганда силерге оокат деле керек жок чынында. Жаш келиндерге, жаш кыздарга оокат деле керек жок. Сүйүү керек. Мен бирөөдүн мынтында бирөө айтат, бир 30-тардан ашып кеткен бир кыз алдар күйөөгө чыккан эмес. Анан ошо мынтат. Ажеке карасаңыз мыногу 18-те баланы айтат. Мыногу үйлөнөм дейт, анан кантип жашайт дейт. Анан мен айттым да. Буга аял экөөнө бир лепешка деле жет, даже жарым лепешка деле жет экөөнө. Ошо жарым лепешканы экөө бөлүп туруп, анан кийин бурдай шафт кылып туруп, экөө бир стакандан суу ичип алып жата берет, болду жыргап. Дедим да. Ансам жанагы жигит айтат да. Ажеке керек болсо ал кыз мага ошо берки жарымысын да берип коет дейт. Ошондой башталганда анан кийин күйөө чынында тапканын баарын аялына ташып жүрүп, апасын унутуп калат. Жакшы эске. Атам бизди аябай катты тарбиялаган дейт. Бирок күйөө менен аябай жакшы эркелетет дейт. Күйөө эркелетет. Күйөөдү эгерде силер күйөөдү мындай жанагындай өзүңөр жакшынакай болуп, өзүңөр жакшына жазанып, баягы илгерки жанагы жаңы жигит сүйүп ашык болгондогудай болуп жүрсөңөр, ошондо силерди күйөөңөр
атаңардан да жакшы карайды. Бүт бар нерсе. Мен жана бир чоң чогулуш болот да. Аялдар анан айтат да ажыкештик бар туура болор деп айттым. Туура дедим. Мен керек болсо сиздин күйөөңөр атаңардан, апаңардан да жакшы десем, баары чуулдатат да. Не чуулдайсыңар? Силер керек болсо дедим. Мына 10-14 чыкканда силер уже ата-энеңер надоел болуп, атаңарды артырчу сакалың сайып кетти, муртуң сайып кетти деп, апаңарга аллергия болуп каласыңар. Үйүн жакпайт апаңардын үйүнү. Анан кимдин үйүн жагат? Колянын үйүн жагат. Атаңар кучактаса неприятный, Коля кучактаса очень приятный. Апаңардын үйүнү неприятный, Колянын үйүнү очень приятный. Ошо Коля менен кечке чейин сүйлөшкүңөр келет. Кечке чейин түнү күнү Коля менен сүйлөшө бересиң, кучакташып бересиң, жыргай бересиң. Мына ошон үчүн Коля атаңардан жакшыраак. Анан жанагы келгенде эле өзүнө тым эле комфортабельный, королевский жашоо кылган киши болбойт ал, такыр тура эмес. Болот өз убагында. Мээнет кыласыңар, үйлүү болосуңар, жайлуу болосуңар. Аракет кылса чоо кылса болот, э? Ажыке, илгери дейт, ошол Ыйман сабагы деген китебиңиз бар эле, ошол китепти кайсы жактан алсам болот деп сурап жатып атат. Ыйман сабагы азыр калбай калды, урматтуу. Бир нече экземпляр калды, тарыхый да. Калды, ал чынында бастырыш кыйын болду, кыйын. Азыр көп каражат керек дагы. Анан ошо эгерде ким бастырам десе, урматтуугандар, жардам берсеңер жакшы болот да. Бирөө берем деген анан жок болуп кетти, билбейм кайка кетти. Анан бирок насихат деген китептер бар, насихат, майда китептер бар, брошюралар бар. Азыр насихат деген китеп даярдалып атат. Ошо да ошол жанагы эң жаштардын жаңы үйлөнгөндө керек боло турган ошо кантип келин болосуң, кантип жаңы үй бүлө курасың, кантип үйдү башкарасың да ошо окшош. Иншалла азыр бар. Ошолор даярданып атат, жакында чыгат да алар. Ажыке, сиздин насихаттарыңыз аябай жакшы дейт, бирок ушул мындай маселе дейт. Эркек Азамат деген жигит кайрылып атат. Баягы кер энеси киришкен жана ичиме аткан сыртыма атпай калыптырбы? Ал ким айтып айтканга же болбосо кандай деп, укугу кандай деп ошолор келип анан ажырашып калып келип атат. Андай да ажырашат. Мына апалар көп ажыраштырып атат да. Апалар ойлоп атат, мен кайра багалам. Болду, урматтуугандар, мына кыздар да жакшы билет, силер уже чоңойдуңар. Күйөөгө чыккандан кийин бүттү, апаңардын тилин албайсыңар, бүттү. Апаңарга айтасың, апа, эми мына бердиңерби? Эми кийлишпели, мен башка бирөөдүн бүлөзүмүн, башка бирөөдүн кишисимин. Бүттү, менин хозяйством башка. Кийлишпе, бүттү эми мен аракет кылып, ушу менен бактылуу болуп кетейин, мен улам эле күйөөгө чыгара элмек белем. Дегиле да, бүттү, силер мына да, биздин кыздар ойлоп атат, мен алиге чейин кичинекеймин. Жок, кичинекей эмессиң, урматтуугандар. 18-ге чыккан кыз 33-төгү эркекке барар дейт да. Болду, силер аябай эле чоңсуңар, бүттү, апаңарга эметкенден кийин, күйөөгө чыккандан кийин болду, апаңардын тилин албагыла, атаңардын тилин албагыла, бүттү. Күйөөсү урса жашаш керекпи? Күйөө урса? Күйөө урса, мындай урматтуугандар, эме жанагындай какус деген бар да. Какус деген бар, анча-мынча мындай байка бурат да. Ошондойго урсат. Анан бирок жөзөкөрлүк кылып, жанагындай адилетсиз, анан кийин жанагындай ичип алып сабап, да бир нерсе кылган ошондой зөкөлөр болсо анда болбойт да. Анда жана вмешательство керек да. Анда тияктан да, бул жактан да бүт адамдар келип коргош керек. Күйөөдү эметиш керек. Аялын жакшы көрүп, кызганып, сабаса кандай болот дейт? Кызгануу маселеси. Кызгануу, урматтуугандар, мындай да кызгануунун да чеги болуш керек. Өзүң биринчи кызганганга эме бербеш керек, повод деп коет да. Себеп кылбаш керек. Кызгана тургандай. Аял киши. Аял кишини кызгана тургандай, сен жанагы аялыңды ар ким тийише тургандай шарт болбош керек. Ар ким. Анан аялыңда биринчи жакшылап айтыш керек. Ар ким менен сүйлөшпөгүң. Жанагындай приятный болуп, ар кимге жакшынакай көрүнүп, ар ким менен шыңкылдашып, ар ким менен жазышып, анан кийин телефон менен сүйлөшүп, мына ушул эме кызгануу нерселер болбош керек да бул. Анан эгерде андай болсо, мисалы эме урматтуугандар, мындай да, биз бүгүн өзүнө ажырашуу дейбиз ба, мына ажырашуунун да бир эмеси ошо жанагы эме урматтуугандар, мына жанагындай кыянаттык дейт да. Күйөөнүн башка бирөө менен дагы мамиле түзүү, шыңкылдашуу, ага жагынуу, ушундай нерсе бул кыянатка эзиптелет.
Ошол нерсе эң чоң бир эменин бирөө ошол. Ошо жанагындай туура эмес кыймылдар да бул. Ошондой болсо, жана увольнение айтта, сразу анда чында кутулуш керек да. Эгерде ана кыз ар ким менен эмеде турган болсо, байланышта өтө турган болсо, анда жазаланыш керек, кетиш керек да, кеттеш керек анда. Анткени ал чыккынчы кыянатчы болуп кетет да. Бул жерден азыр биз жанагы жакшынакай нормальный үй бүлө жөнүндө айтабыз да. Ошо жакшынакай үй бүлөдө жакшынакай жанагы талапты аткарып жашаш керек да. Жолдошу менен ошол аялдын ортосунда чоң айырма болсо, ошол кандай ажырашууга себеп болобу же болбойбу? Айтып суроо бериңиз. Айырма эмнеде? Возраст. Жашында. Жок, жашы улуураак болсо эркектики жакшыраак болот. Өз кызындай карайт да, өзү улуураак болсо, жакшы карайт. Жана тең туш болсо, пацан болуп калат да. Классташтар. Пацан болуп калат, анан жаш кичинекей баладай болуп калат да, анан аял киши текеберлик кыла баштайт да, аны теңсинбей, аны кемсинтип, аны эч кимдей көрбөй, пазынтып, ушинтиши мүмкүн да. Эгерде аял киши, мисалы тең туш болгондо ошондой болот көбүнчө. Көбүнчө тең туш болгондо аял базынтып коет, аял эркекти мындай теңине албай коет да. Ошон үчүн эркек улуураак болсо, яны өтө улуу да жакшы эмес да, өтө улуу болсо, мисалы 50 жаш, 60 жаш улуу болуп калса, анда тура эмес да. 40 жаш, 40 жашта кээ бир эркектер 40 жаш айырма болсо деле жакшынакай боло берет да. Анан бирок возраст жана бираз жакыныраак болсо жакшыраак. Жакшы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен биз ажырашуу темасында сөз кылып атабыз. Өткөндө бир мугалим ага айтып атат да, ошол мен банкроттон сынбайм дейт. Согуштан да коркпойм дейт. Бирок ошол аялым мындай мага бир мындай кыянаттык кылды, ошодон сындым дейт да. Анан ошол 6 балабыз менен ажыраштык дейт да. Ошол эң туура эмес, бул эң жаман нерсе. Мисалы аял киши сыйлабай койгону күйөөдү. Эң жаман нерсе бул. Аял күйөөдү сыйлабай койгону, бийлик талашканы эң жаман нерсе. Анткени бәрин толкайт. Мисалы мындай да, эркек киши программа түзөт да, өмүрлүк программа түзөт. Мен буну алам да, өмүр бою жакшынакай жашайм деп атат. Өмүр бою ушу менен жашайм. Бала чакалуу болом, балдарымды үйлөп, неберелүү, чөбөрөлүү болуп, экөөбүз жетелешип жүрөбүз деген программа түзөт да, өмүргө 70 жылдык. Анан бир убакта ортосунда теги келип, аялы келип, аны сен никтосуң, сен эч кимди эмессиң, сен локсуң, сен балекессиң, сен зөкүр эмес, зөкүр дейт. Сен эркек деле эмессиң, ушундай кемсиндүү мына ошол сындырат. Ошол жанында сыйлабастык, аябай бүт программасын сындырып, анан чында мында да эркек киши да жарым жолго келип калганда, мисалы бир 15 жыл жашаганда, балдар уже 12, 14, 15ке чыгып калды. 4-5 бала болуп калды. Ошол убакта аял келип сындырып атса үйдү. Бул үйдү бускандай да, бул келип үй куруп аткан да. Бул үй куруп аткан, чоң үй куруп аткан, жакшынакай. Үй бузулуп атат да, үйдү келип дубалын бузуп салды, айнегин бузуп салды, ошондой болот да. Мына ошондо анда жанагындай чоң бакчасын баары. Биз мына бүгүнкү жана ажырашуу дегенде мен ошо ажырашуудун жанагы кесепеттери жөнүндө айтайын да. Аябай кесепеттери көп да. Аябай эки жактын бакчасы болот. Ошо кесепет боюнча суроо узатып атат. Ошо ажырашууга мындай повод болуп атат дейт. Бул жанагы фирмаларда, заводдордо иштеп, үй бүлөсү жакшы болуп иштеп, бирок баягы жетекчилер менен мындай мамилеш болуп кетип, ошондон ажырашуулар болуп атат. Андай да аябай көп болот. Мындай болот да, ошо жанагы эме себептер многу аябай айтканда абайлагыла, аялды эркектер менен аралаштырбагыла. Анткени эркек карышкыр чында. Карышкыр. Многу өзү биздин коомдо ыймансыз коом. Келип эле башка аялга тийишип эле, башка аялга келип ушу жабышып эле, ошону кармагыз келип, ошону кучактагыз келип жүрдү башка эркек. Өз негизинде да шариатта сенин аялың эмеспи, сенин кызың эмең эмеспи, жакындабы. Сен территорияң эмес ал. Башка ага келбейт. Ал чоң арам, ал чоң күнөө. Аябай ыплас иште байзып турат. Үйлөнгөндөн кийин сеники.
Үйленгенден кийин ол кучакташып бер, аны көтөрүп жүрөр, урушат да. Анан бээде бизде болсо андай жок болот да, келип жанагы жумушунда иштеген аялды кучактамай, ага тийишмей, ана менен шаңкылдашмай, ана жанагы эме, жана корпоративдер ичип алып, аны менен бийлемей, ошо бүт баары келип бузат, аял бузат. Чынымызда аялды бусканда мындай болот да. Күйөө баягы эле темп менен жүрүп да, күндө эле ошо окшош эле эмелер жүрүп, оокатын кылып атат, башкасын кылат. Анан кийин ал даже ойлонуп жок мындай күндө комплимент айтайын деп. Ансы деле жакшы көрүп жүр да. Анан буякта болсо жанагы түлкү чыга калып, акыры жанагындай комплимент айтып, анан жакшы көрүнүп, анан аябай жакшы приятный сөздөр сүйлөп жүрүп, анткени эч кандай обязанность жок, эч кандай милдеттери жок, кыйынчылыгы жок. Анан дагы колунда жана эметип бийлиги турат. Анан мындай атпайбы? Аял жана жумушка орношкондо башка эркектин колуна түшүп дейт да. Фактически. Ошону айтып атат, Ошондой болот. Анан кийин бул келип кыянат кылат тиги. Эгерде аялда эркекте кыянат кылбаса бир жөн эле да. Сизге Алла Таала разы болсун дейт. Убагында сизден талим тарбия алганбыз, ошол талим тарбия менен бактылуу жашап атабыз дейт. Ассаламу алейкум. Кичинекей эле себептерден эле ажырашып кетип жатышат дейт. Мына ошо жана ажырашуудун эме кесепети аябай чоң, урматтуу угундар. Мында ажырашуудун кесепети аябай чоң. Мына жанагы эгоизм, эркектерде, аялда да эгоизм болот да. Ошо өзүнүн эмесин өтө бекем талап кылып өзүнүкүн. Анан бирөөгө эч нерсе кылгысы келбейт да. Мисалы мен чай куйбайм, сени кызматын кылбайм, мен деле таап алам, мен деле дем ушундай жанагы эме. Анан жанагындай мурда урушса деле, талашса деле, кандай болсо деле жашай берчи да. Кайра эле мындай да, жанагы эркек аял урушат дейт го, жанагы посудага ушундай. Анан кийин эле кайрасаң, кайра эле 5 мүнөттөн кийин баары жаркырап эле, жыргап, жүрүп эле, каткырып күлүшүп эле жүрү да. Наоборот, кээде мындай болгон да. Илгери катуу бокс болчу да. Аябай бокс болчу. Когала, могала ушундай кубалашмай, анан иттей ширин жашачу да. Мен бир кишини билем, азыр деле мына 60тан ашып кеткен киши урушканда дейт смертельный урушат экен аял экөө. Аябай. Жаман тум эле асманга чыгат дейт чаң. Анан кийин кайра сүйүү баягы 18 жашта сүйүү баштадымыш. Кайра. Ушундай аялын сүйүп, тым эле подаркалар алып берөлү, бир нерселер алып берөлү, жаңы чоң подарка алып берөлү, ушундай болот экен да. Анан таң каласың да, ошо кээде ушундай жанагындай кипич, кээде жанагындай разгрузка, ошондой да керек экен да кээ бир адамдарга. Ассаламу алейкум, Темирлан Таксыр, ишиңизге ийгилик, рахмат. Суроолор өтө көп. Ассаламу алейкум, кыргыз элин дейт. Анан ажеке эски сүйүүлөр баягы 10 жылдык, 20 жылдыкта көрүшүп калып ошодон ажырашуу өтө көп болот. Аябай көп болот, урматтуу угундар. Мына бул аябай жоопкерсиздик. Урматтуу угундар, мына жоопкерсиздик. Ошо жоопкерсиздиктен көп ажырашуу болот. Чынды айткы, жанагындай чыккынчылык болуп калат. Жанагындай классташ менен жазышып, классташ менен сүйлөшүп, эркек менен аял өтө чоң, өтө коркунучтуу нерсе бул. Аябай ыплас нерсе. Сүйлөшсө болобу? Болбойт, өзүнө өзү болбойт. Классташ деген, урматтуу угундар, классташ деген илгерки тарых. Азыр группалар ачып алып классташ өзүнчө одноклассники. Ошонун баары, урматтуу, ошонун баары өтө коркунучтуу эме да, акыбал да бул. Бул жанагындай жаман нерсеге алып бара турган акыбал. Бул жанагындай шайтан келип васвасага оңой салат да. Мындай карасаң, эч ким деле классташым эле. Аны илгерки классташым деп коет да. Урматтуу угундар, ушунун артында аябай көп бузулуулар болуп атат. Аябай көп жанагындай түшүнүксүз нерселер болуп атат, кызганычтар болуп атат. Ошонун баары ушунун ичинде туруп да. Аябай опасный нерсе бул. Жанагындай классташтар, жана даже жумушташтар, мисалы жумушташтар келип корпоратив кылып атпайбы? Корпоратив кылып алып, ошо менен түнкү 12ге чейин дагы бир нерсе жетүүнү менен ушундай жүрүп атат да. Ошонун баары аябай коркунучтуу акыбалдар, ошо коркунучтуу алакалар, андай алака болбош керек. Өзүнө кыз киши күйөөгө чыккандан кийин күйөө болду. Бир эле киши болушу. Бир эле киши күйөө болду. Калгандардын баары эч ким менен алака. Даже жана жакыныраак туугандар бар го. Эки бир туугандар ошолор да опасный. Даже жээндер, ошолордун баары махрам болуп эсептелбейт.
Алар любой убакта кол салышы мүмкүн, ана карышкыр деген го. Ошондой. Анан кийин мындай да кели байкатпай мындай кооз сөздөрдү сүйлөп, мына алда менен комплимент, ушунун баары аябай чоң опасный бир эме да. Аялды буза турган. Кана билгиспей, көңүлүн бузуп, көңүлүн башка жака буруп, анан кийин жана үй бүлөнү бузуп жиберат да. Анан ошол нерсе эч качан болбош керек. Урматтуугандар, жанагындай классташ дегендердин ойлогула, мындай да. Жанагындай чогулдук, анан кийин классташтар бири-бирин сагынып, анан бүтүп, Шернелештер. Шерне, айтым жанагы курсташ, корпоратив бүт баары аябай шайтан эмес да бул. Эч кандай болбойт, урматтуугандар. Мусулман кишиде андай болбош керек. Бирөө башка бирөөдүн эмеси, алакасы, башка бирөөдүн үй бүлөсүнө, даже кызына, башка бирөөдүн кызына тийгенге укугу жок эч ким. Кыз жигит жүрөт, мына кыз жигит болбойт, урматтуугандар. Анткени сен бирөөдүн кызына уже тийип атасың. Бирөөдүн кызын бузуп коеюн атасың. Бунун бактысын өмүр бою бактылуу боло турган бактысын чалып салып атасың балта менен. Эч ким тийгенге укугу жок. Ошо мен даже законго эметилдим да, мына изнасилование деген сыяктуу эле статья коюш керек. И бирок мен эми башкача мындай жаза норманы жанагындай түрмө менен эмес. Бир калыңдын баасы, эки калыңдын баасы, үч калыңдын баасы мисалы. Ошондой эме кылып жанагындай чоң финансовый штрафтар салып, анан кийин үйлөнүлөп болсо үйлөндүрүп ошого. Ошондой бир эме жазыш керек закон. Келинчегим намаз үйрөнөйүн деп жатты эле. Өзүм үйрөтөм. Ал үйрөнгөнгөчө үйдөн эле окуп турсам болобу, устаз дейт. Үйдөн жанагы фарз эмелерди окугузот, сүннөттөрдү, башкаларды, анан эми мындай да урматтуугандар, жаш кезде 5 мүнөттө эле үйрөнөт. Чынында. 5 мүнөт, 10 мүнөттө эле үйрөнүп атат. Азыр мындай да, азыр урматтуугандар, аябай сонун заманда интернет ачсаң баары бар. Фатиха деп коюшу, Фатиха десең түрлүү Фатиха. Шарттар кенен, Сонун бүт баары бар да. Оп оңой эле үйрөнүш. Анын үчүн жанагындай эметпей эле. Мындай үйдөн эркек киши мындай да үйдө көп отурганда тура эмес чында. Эркек киши мына жамаат менен болгон жакшыраак да. Сиздин насааттарыңызды туура түшүнүп, жашоолоруна колдонушса бактылуу болушмак үй бүлөлөр дейт. Урматтуугандар, бул мындай да мен айтканымды башкаңар баарыңар айтышыңар керек. Бул мындай да аманат дегенде аманат, насихат аманат. Биз мына телевизордон жана мына өзүбүздүн сулуубузду көргөзөйлү, кыйыныбызды көргөзөйлү деп чыккан жокпуз. Биз ошо элдер үйрөнүп атат. Ошо айткыла, урматтуугандар. Чында мындай биз эл адашып калды. Мына башка элдер айтпады, мына Дуңган, Кореецтин жакшы билем, мына Дарген, өзбек, башка улуттардын баары, түрктөр жакшынака жашап атпайбы? Урматтуугандар, биздин жар шарттарда булар аябай жакшынака жашап. Буларда жок ажырашуу фактически. Өтө аз. Жакшынака жашап атат. Анткени булар эреже билип атат. Ошол эрежени сактап атат. Ошону ата-энелер үйрөтүп атат. Мына ата-энелер, улуу муундагы аксакалдар, байбичелер, апалар, чоң энелер баары үйрөтүш керек. Мына биз айтып аткан нерсени урматтуугандар, баарыңар айтышыңар керек. Мындай бол, айланайын кызым. Мына баргандан кийин болду, бекем. Ошол жерде бизди уят кылбай, бизди позор кылбай, ошол жерде жакшынака очор-бачар жашап кет, айланайын. Ошолордун айтканы менен бол. Биздин тили албай эле кой. Ошол жердин тилин ал. Ошол жерге жакшы көрүн. Бизге жакшы көрүнбөй эле кой. Ошолорго жакшы көрүн. Бүттү, мына биз мына өз убагында сени жакшы көрдүк. Эми конец, экинчи серия тиги үй. Ошол үйгө барганда бактылуу бол. Ошол үйдүн мүчөсү бол. Ошол үйдүн сүйүктүү адам бол. Жанагы бизде мындай да, келин барса эле баары бүт жер эле зөкүр, бүт баары эле душман, бүт баары эле жаман деп да. Андай эмес, урматтуугандар. Наоборот, ошол жерге барганда келин эң керектүү мүчө, эң сүйүктүү мүчө керек болсо. Ушундай бүт баары жакшы көрөт да. Кайната кайнына алкыйт, күйөөбү сүйөт, балдары сүйөт, кайнылары сүйөт, кайнысиңдери сүйөт, бүт баары сүйөт да. Жакшы. Келип жүрүп бир мына көрүнүп да азыр. Келин барса эле бир түрмөгө түшө эле, бир концлагер, зөкүрлөр. Акылай Курманбек кызы деген сизге суроо берип атат. Келини кантип чыдайт бул кайнатага дейт.
Салам алейкум. Если аял күйөөсүнө айтпай эркек молдого дем салдырып жүрсө күнөө болобу? Андай бул өтө урматтуу, андай опасный бул. Опасный ситуация урматтуугунда жалгыз калган, даже молдого да опасный. Молдого да опасный, тиги аялга да опасный. Жалгыз калбагыла молдо менен, вообще любой эркек менен. Жалгыз калбагыла. Бирге бир. Ошо жанында күйөө туруш керек, же жанында чоңоюп калган бала. Ошондо эме болушат, эмесе сөз да кетет, урматтуугунда башка жана туура эмес сөздөр, туура эмес ойлор, жана душмандардын баарын апыртып, сапыртып, аусундарын дагы бир нерселер туура эмес сүйлөп бериши мүмкүн. Жакшы Ажеке, бизден соңку суроолордон калалы, анда убактыбыз соңуна келип калды. Урушчактай көрүнөт бул киши дейт Ажеке. TikTokто суроо. Досуң жок болсо классташ менен катышпасаң анда жашоонун кереги эмне дейт. Бүттү, күйөөң сенин эжең, күйөөң сенин карындашың, күйөөң сенин апаң, күйөөң сенин атаң, күйөөң сенин жолдошуң, күйөөң сенин классташың, күйөөң сенин курсташың, күйөөң бүт бар күйөө. Болду. Аял кишиге ошол достаточно болуш керек, урматтуугундар. Анан кийин мына көңүлүм ачам десең, мына балдарың бар. Ушундай сонун мына Алтынбек, Күмүшбек, Күмүшкүл, Алтынгүл, Алтынай. Мына кечке чейин мына ошолор менен жырга. Бул уродство дейм, уродство. Жанагы адамдар келип туура эмес кишилерди сүйүп, туура эмес кишилерди издеп жүрүп да. Мына аял кишиге эң сүйүктүү ким? Эң сүйүктүү мына күйөөң, анан балдарың эң сүйүктүү. Ушундай андан артык сүйө турган киши жок. Ошолорду сүйгүлөр. Ошолор менен шыңкылдашып, күлүшүп, ошону ойнотуп, ошону күлгөн, даже ыйлаганын уксаң да ошол рахат аял киши. Анан келип ошо классташты деп жүрө. Болбойт анан. Классташ мына эркек кишиге керек болушу мүмкүн. Эркекке деле кереги жок анча көп классташтын. 2-3 классташ болбойбу, мисалы, жакшы классташың, дос. Эркек, аял эмес. Анда мүмкүн. Анан аял классташ деген болбошу эркекке. Эч кандай. Анан мен жана айттым, мындай деп, урматтуугундар, урматтай турган кишини урматташ керек, сыйлай турган кишини сыйлаш керек, анан башкаларга башкача мамиле болуш керек. Алар келип кучагыңа киргизип албайт бәрин. Мына эркек киши да, урматтуугундар, эң биринчи өзүңдүн атаң, апаң, өзүңдүн бир туугандарың, анан кийин кээ бир досторуң. Досуңда көбөйтпө, анткени чыныгы достор аз болот. Көбү чыкынчылык коет. Аял алдагы сөмтүрөгөн досуң келе берет десе жок болуп кетет ушу досуң. Ошон үчүн урматтуугундар, мына эң биринчи сүйө турган өзүңөрдүн эмеңер бар, мындай тегерек. Ошолорду сүйгүлө, ошолорго кызмат кылгыла, ошолор менен катташкыла, ошолор менен тойлошкула, ошолор менен бирге болгула, аштарды башкаларды. Башкаларды издөө керек. Башкаларды издесеңер, жөн зыяндан башка пайда жок. Мына үйүңдү сүй, аялыңды сүй, балдарыңды сүй, өзүңдүн акеңди, үкөңдү, атаңды, энеңди сүй. Мына жетиштүү да бул, ушунчалык чоң көп нерсе. Ажекалар болсун, Алтынай болгон убактыңыз бөлүп келип, аябай жакшы ажырашуу темасында сиздердин суроолоруна жакшы мынакей жоопторду алды деген ойдобуз. Бул эми өтө актуалдуу темалар, өтө көп суроолор келди, көп калып кетти. Мен жана ажырашууга айтабыз деген ойдобуз, бир эми жыйынтыктап берсеңиз. Мен ушу ажырашуу боюнча жанагы көп нерсени айтайын дедим, мына зыяндары жөнүндө. Аябай көп зыяны бар да. Ажырашуу, мисалы, аял киши ажырашкандан кийин күйөөгө тие албайт деле. Тийзе анан жана 2-3 баласы менен барып аны баласын сабап коет, баласын өлтүрүп коет, зордуктап атат кыздарын, башка болот да. Толтура жаман аябай көп нерсе бар. Анан батпайсың, ата-энеңдикине батпайсың, урматтуу кыздар. Күйөөңөн кеткенден кийин эч жака батпайсың. Аны эч ким деле эмес, никтосуң. Эч ким сени сыйлабайт, бүттү. Эркек киши ажырашса деле өзүнүн акелерин, үкөлөрүн, туугандардын арасында жүрөт, алынча деле уят эмес. Аял киши бүттү, батпайт. Даже апаң келип туруп, айынан кел, ичиме баткан, тишиме батпайсың дегенде да батпайсың, бүттү. Аллергия, ал үйүңө аллергия. Мисалы жанагы уядан учкан куш кайра конбойт го, ошо кыз кишиге айтылган. Кыз киши, урматтуу кыз кишилер, апаңдын уязы сага уя болуп бербейт, бүттү.
күйөөгө чыккандан кийин ал сага аллергия болосуң. Ал жерде жашагың болбойт сага. Психологический, физиологический дагы башка эч кандай жашаганга сага ылайыктуу эмес да, ыңгайсыз. Ошон үчүн мына күйөөдүн үйүн урматтап, күйөөдүн үйүн аябай смертельно сактап, ошо күйөөңдүн үйүнөн өзүңдүн үйүң да. Мына күйөөгө чыктыңбы, ошол үй сенин ыйык эмең да, жериң. Ыйык мекениң, ошол жашай турган жер, ошол тиги дүйнөгө ошол жактан кете турган жериң ошондой бекем болуш керек да. Жанагы аялдар үйүнөн кете берет го. Уже 4-5 балалы болуп калган, уже жашаган 15 жыл болуп калган. Жүрө эжесиникине кетип, апасыныкына кетип, да бир нерсе кылып жүрдү. Үй. Силердин эң ыйык жериңер үй. Эң таттуу жериңер үй, эң жакшы жериңер үй. Үңкүрдөй болсо үйүм дейт. Ошо үйүң үңкүрдөй болсо, эң кичинекей үй болсо, ол сенин үйүң, ол сенин территорияң. Ошо территорияңды аябай бекем сакта, ошону аябай коздо, ошону рахаттуу, жакшы кыл, көбөйт, чоңойт, дагы башка да. Ошо ана үйдөн алыс болбо, башка досту издебе, башка эч нерсе издебе, экинчи дагы башка үчүнчү күйөө издебе, жок. Бир күйөө, ошону мен айтам насмерть деп. Ошо смертельный сүйгүлө, смертельный ошол жерде бекем тургула. Эч ким силерди кетирбей тургандай, жакшынакай, наоборот, ушу сенсиз кантебиз деп дей тургандай жашоо кылгыла. Анан өзүңөр да бактылуу болуп, рахатта жашайсыңар. Анан эркек киши чынында мындай да, эркек киши эмеси жок эле ажырашпайт. Азыр чынында бар да. Бирин сен ушундай эркектер бар, жана несерьезный, адам сыягы жок эркектер да бар, урматтуугундар. Биз эметпейбиз, эркектин баары жакшы деп. Бирок аз да. Эркектердин баары обычный эле. Арасында жанагындай адамгерчилиги астар бар. Подлый, подлый орусча айтканда, кыргызчасын даже подлый деген сөз билбейм ушундай. Ушундай бир адам сыягы жок да. Жакшылыгыңды билбеген. Ошо мына аялынын жакшылыгын билбеген, урматтуугундар. Ушундай бир эркектер бар. Эми аз. Ошолор коркунучта, ошолор опасный. Ошо башынан ошолорду карашат да, ошо жакшы караш керек. Ошол чыккынчылык кылбайбы, эркек кыянат кылып кетпейби деп. Атак ошону келип жакшынакай, ошого ылайыктуу кылып жашасаңар, бактылуу болсоңар да кетпейт да. Алла разы болсун ажеке. Чоң рахмат насихатыңызга. Баарыңыздан разы болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Ушул бир акылман карыя айткан экен. Ошол кыздарга, эжелерге, аял затына айткан экен. Турмушка чыккандан кийин үйгө ошол эриң менен кошо кел. Эрисиз келбе депчи. Андыктан буюрса ошол эри жок барып дагы туура эмес нерселерди угуп, ажырашкандар дагы өтө көп экен сурамжылоодо. Демек, кыз чийден тышкары дейт. Аны дагы азыр устаз айткандай, балким ошол эркектер да түшүнө билип, кээде кызганат эле чегинен ашып, уруп сабап, этеги өлтүрүп койгондар бар. Кудай таала ошолордун сактасын, Кудай таала ошол ажырашкандардан сактасын. Ошол насихатты бөлүшүп, ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп болот дейт. Ажырашкандар эмес, бизде ошол табышкандар көп болсун деп бүгүнкү насихатты жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, ынтымагы, ыйманы сиздер менен болсун.